Тағдыр қалағандан ас, сұрағандан көп берді. Ақ жүректі адамдар, өздері аз. Байқұштара, бақтысыз, жұрды жандар. Ағанжасы айыпқа жығылышып, бұл тұрмышта абдан көп айғайшылар. Алексей Андреонов. Жыбыраған тамғалар арасына көр тұрмыштың ізі қалған. Ағадымақты үгіт насаатын ізі түшелек. Ала күй, қыжылдаған жерде бишерлақтың жыға чөйлерінде. Батқақ пенен жақыршылға басылған тар көчөдө өткен тұрмыш баяндалған болчу. Қатал замандың бір бүркімі. Менің қысқа өмірімдің қиласы осол жерде қалды. Баяндоға кірішкенде бекем қалыптанып қалған коммунистік құлчылықты қиғап өтпей, жығылғаныма, тұтылғаныма қарабай, еркіндікке ықшам жетейін деп жүрқағанымды жаздым. Алардың арасынан қынаптала тізілген оқияларды изілдебейлі қойғыла. Болғаны жекіттер. Ақыл есте қалған көп жекіттер ғана. Аның бары қайрадан еске түшіп, қайрадан қайғыртты. Апасы Матрена Ивановна бойында бар жаш келін. 2 жашар сербейген қызын жетелеп алып, күйесінің артынан сүргінге барған. Құлақ деген емнекенін білмейтті. Күйесінің артынан барат десе, барына тәуекел қылып ұзын жолға шығып алған. Ата бабасынан бері күйенің жанында болуш керек дегенде туу тұтқан зайып. Толғын тоқой тосқолдыққа қарабай, ерінің артынан барып атпайбы. Матренаның тарбиясы ошондай екен. Анысаз келгенсіп, Иванында жанындай жақшы көрчү. Атасы ыраматылық Толстойчылардың қатарында болчу. 19 ғылым аяғына шығып, улуу жазуучунун окуусу орыс интеллигенттердің арасында өтімді емес беле. Толстойдың дини эстетикалық окуусу христиан диніне гуманистік көз қараштарға негізделіп, таш менен ұрғанды, аш менен ұр деген сыйырматқа, инсандың адеби имандық жағына ықтачу. Помещик Иван Степанов мұнаушыл принциптерді ішінде да, жашоо тірлігінде да бекем қарманчу. Ошон үчүн социалдық айырмачылығына қарабай, қарапайым дыйкандын қызына үйленген. Степановтардың қороо жайы қоз жана кенен болчу, байтұрышчу. Өздерінен сыйынчу жай болор эле. Ал жерде тирелип китептер турчу. Кийин балее басып, байларды кубалап, кызылдар жаңы бийликти орнотуп алышканда, баары талкаланып, чоң сарай менен ошол ыйык жайдагы китептер гана калган. Жаңы бийлик помещиктерди жок кылып атканда, Степановду китептерине кошуп, тирүүлөй өрттөп жиберишти. Жакын көргөн кызы Матрена кара башын калкалап качкан бойдон Петроградка барып, ал жерде көпчүлүккө аты дайын Бадаевдин кампаларынын бирине иш көрүнөшөт. Ал кампаларда ошол кездеги керектүү оокаттын баары сакталып, тамак-аш, кийим-кече, буюм-тайым жабдуу жайнап турчу. Ушул жерде Матрена кийинки өмүрүн чогуу өткөрчү жары, кең даллуу, узун бойлуу Иван менен таанышат. Иван болсо Псковдун жанындагы жашоо турмуш тың дыйкандын уулу экен. Анын кыштагы дүйнөгө орустун улуу акыны Александр Пушкинди берген Михайловскийден 27 чакырым арыраак жайгашкан. Ал жерлердин сулуулугун улуу акын ырга кошуп, өмүр өткөнчө даңтап кетти. Булардын үй бүлөсү да тамырын кенен жайган экен. Атасы, агасы, 4 уул 4 кызы, баары 11 адам. Кийин алардын баардыгы кулакка тартылып, 11дин ичинен аман калганы бирөө гана, Иван. Кара жумушту бу бакубат үй бүлө кантип ырга айлантканын, чөп чытына мас болуп чалгыны кери шилтегенин, таң эртеден кызыл күйгүнгө чейин созулган дыйкандын эмгегин Иван эсинде сактап калды. Бала кезинен эле Иван сезимтал, билим алууга ышкыбоз чыкты. Тесттердин ушул сапатын байкаган Ниховская деген помещик аял аны китепканасына келип, каалаган китебин алып окуп турууга уруксат берген. Бул эми Совет бийлигине чейинки
бейпелгес. Жай турмуш ыргагы өкүм сүрүп турган учур. Совет бийлиги кийин көбүн атып жок кылды. Калгандарын кулакка тартып алыска айдады. Иванды түндүк Двинага, Архангельскиге жакын аяк башы көрүнбөгөн түн токойго, жыгач даярдоого айдашты. Алгачкы тозоктон ал аман калды. Жаш, кайрат күчү ташкындап турган учур экен. Кылаңгыр муз каптай баштаган дарыядан сүзүп өтүп, сүргүндөн качып кетти. Ленинград сындуу чоң шаарда жашынып жүрсө болоор деген алдамчы ойго азгырылып ошол жерге келди. Дүрбөлөң заман болчу. Канча адамдар, канча үй бүлөлөр кумга синген суудай жок болду. Бир жеринде согуш жүрүп, кан майданда кырчын өмүрлөр кыйылып атса, башка бир жерине бийлик өзүнө душман эсептегендердин колуна кишен салып, күргүчтөтүп сүргүнгө, абактарга тыгып жаткан. Иван жанагы Бадаев кампаларынын бирине жүк түшүргүч болуп орношту. Матрена экөөнүн жылдызы ошол жерден кошулуп, ошол кампадан башталган сүйүү экөөнүн өмүр өткөнчө уланды. Кийин күйөөсүнүн артынан сүргүнгө барат. Анан тагдыр жолу аларды Орто Азияга байырлатты. Бул жерде эржеткен уулу иштеп калган болчу. Эркиндик деле утурумдук дерсе окшобойбу? Кайрадан жаңы өлкөнүн убакты саатын жалпы журтка жарыялаган коңгуроосу өтө эле катуу кагылып баштады. Бийлик кармачусун кармап, жазалоочусун жазалап, жок кылчусун тыйпыл кыла баштады. Өз жарандарын ушунчалыкта жек көргөн мамлекет болобу? Келишкен үй жайынан, жакын адамдарынан ажырап, жаңы бийликтин жат адамына айланып калган 2 жаш 3 рет атын өзгөрткөн Нева боюндагы чоң шаардан бактысын таап, тирүүлүктүн көчүн улай башташты. 2 жаштын бирге түтүн булатышканына 1 жылга жакындаганда кыздуу болушту. Баары жакшы башталгандай болду. Кайрадан камоо. 1937 жылы Иванды дагы камак алып, бул ирет башта кийин атын укпаган Вишерлакка жөнөтүшөт. Вишлак Эссир өлкөсүндө биринчилерден болуп, уюшулган жаза мөөнөтүн өтөгөн эмгек лагеринин бири. Чоң өлкөнү кийин түрмө, концентрациялык лагерлер менен чылгый каптаган кеңири масштабтагы эксперимент ушул жерден башталган. Миңдеген айыпкерлерди Совет өлкөсүн атын чыгарган ири курулуштарга кул катары иштетүү мына ушул жерде башталган. Кама менен Вишер дарыялары кошулган жерде айтылуу архипелаг кулак башталат. Укугу жок советтик кулдардын боо түшүп өлгөнүнө карабай кыйнап иштетишчү. Социализмди куруу доорунун жашырылып жабылып келген өкүмзордук буйрукчул системасы тамыржайып чыккан жер бул. Вишлак тозогуна репрессияга кабылгандардын баары туш келген. Камакка алынгандардын биринчи этаптагылары 1928 жылы жеткирилген. Кулакка тартылган дыйкандардын катарына Иван менен Матрена да туш келет. Сүргүндө жүргөндө алардын үйүндө 1 уул, 2 кыз төрөлөт. Ленинградтан күмөн калган Алексей 1938 жылы сүргүндө Вишлакта төрөлгөн. Жарык дүйнөгө келгенден, эне сүтүн эмгенден, анын боштондукка умтулуусу, эркиндикке талпынуусу башталган. Эркиндиктин даамын мына ушул Вишерлактан энемдин сүтү аркылуу сездим. Эне сүтү менен мага жыгаштын таарындысы кошулган кара нандын даамын сезүү да буйруган экен. Кийинчерээк Вера менен Евгения аттуу 2 карындаш төрөлдү. Вишера деле адам баласы чыдай албас шартта баарына кайылпенде баласын кайрадан тарбиялап жасап чыккан жер. Бул жерде эрки күчтүүлөр гана басылып калбай, кадыр баркын түшүрбөй, эркиндикке үмүтүн үзбөй жашады. Сүргүндүн оор турмушуна карабай,
Ата-энеси балдарына жакшы тарбия, билим берүүгө аракет кылышты. Ачкадан өлбөгдөй нан таап жеш кыйын эле. Бирок андан да оору адамдык касиетти сактап калуу болчу. Кийин Алексей Андронов идеологиялык уруш аңгемесинде мынтип жазды. Ушунчалык жек көрүү, жатыркоо алгачкы 5 коюлган, мектеп дептерин аң-таңдап сүйүнүп көтөрүп келгенимден башталды окшойт. Апам байкуш жамап салар бир да бүтүн жери калбаган көйнөмө тигилген Октябрёноктун кызыл жылдызчасын калтыраган колдор менен кармап жулуп, күйүп аткан мешке ыргытты. Кубанычка өрөп көгөн көкүрөгүмдө ошондо бир муздак сезим аралап өттү. Эмне үчүн? Сүйүнүп келген мени мустарап кылып, көкүрөктөгү жылдызчаны жулуп ыргытышынын себебин апам айткан жок. Эмне кыларды билбей, буулга түшкөн жаным керебетке күп түшүп ыйлап ийдим. Апамдын маанайын чөктүргүм келбеди. Эртеси жалгыз мен эмес. Класстагы балдар кыздардын көбү көкүрөккө кадалган жылдызы жок. Мектепке маанай бас келишти. Ошентип мен Октябрёнокто, Пионерда, Комсомолдо КПСС мүчөсү боло албай калдым. Ал кездеги идеологиялык кысымга карабай бирине да кирген жокмун. Алексей ыкчам өнүгүп бараткан КТЖС Алешанын экинчи апасы болуп калган. Сүргүнчүлүк азабын чогуу тарткан кошуна Армян Заиптин чөжүрөгөн 4 баласы бар эле. Ушул боорукер аял Алешаны да бооруна батырып, кийин Солькамскийге аны окууга өзү узаткан. Немис тил мугалими Вильгельм Адольфович анын эң мыкты мугалими болчу. Андай керемет адамдар аз го. Сүргүн азабын билгизбей, аксөөк адамдардын жөрөлгөсүн сактап, дайым таза, тыкан жүрчү. Сүргүндөгү тестирлерге дүйнөлүк адабияттын кереметин кенен ачып берген ушул киши болчу. Кийин институтка кабыл алчу сыноодон аны эл душманынын баласы деп өткөрбөй коюшту. Сынакта отургандарды Бишлактан келген уландын Гёте менен Шиллерди немисче жат окуганы таң калтырып, бирок эч нерсе кыла албай алакан жайып тим болушат. Кийин 1976 жылы Кыргызстандын Талас облусунда жүрүп, немистер басымдуулук кылган Лелимполь, азыркы Бакай-Ата район борборуна салынчу имарат жайларды схемалык түзүлүшүн чиймекке долбоорун даярдап жүргөн кезинде Ленинградда чогуу ойногон Фриданы учуратып калбаспы. Алексей Иванович кыйөтпөс китеп дүкөнгө бурулуп калганда аны артынан акмалап, бир аз тартынгансып, жанына жакындаган аял акырын жанына басып келип, Лёш, сенсиңби? деп кадала карап калды. Ошондон кийин ал бу тирүүлүктө ойго келбес укмуштар болуп каларына ишенип калды. Канча жыл өткөндөн кийин ушунча узак жерден деги эле ойго келбес жолугушуу болот экен. Мындай кездешүүлөр кийин да көп болду. Вишерлактын жаңырыгы дагы кыйла жылдар бою аны коштоп келди. Кийин эр жетип адабиятка аралаша баштаганда Вишера сайынын боюнда көргөн билген адамдар тууралуу Алексей Андронов аңгемелеринде кенен кесир сүрөттөдү. Ошол ак жүрөк адамдардын арасынан жүрөгүнө жакыны, өмүр бою ыраазы болчу жакыны ата-энеси эле. Атам менин жол көрсөткүчүм дейт ал. Вишера сайынын жайылып кеткен агымын, анын эки жээгин жыш каптаган токойдон атасынын коңур үнүн эшитчү. Суунун жылтылдаган агымы, көктө канат сермеген канаттуулар, мемиреген тынчтыкта албеттүү атасы бир укмуш көрүнчү. Баарысы чоңойгондо Алексей адабиятчы болот, тынч кесипти аркалап, балдарга сабак берет деп ойлошчу. Шаарчадагы сабакты баарына мыкты окуган ак көңүл, калыс, ананда тартынчаак балага мугалимдик эле жарашат дешчү окшойт. Кирүү экзамендерин баарына мыкты тапшырса да, эл душманынын баласын
институтка окууга албай коюшту. Жаман мустарап болду ошондо. Сабакты билбесе бир жоңго. Отурган жеримен тура албай калгам. Жан дүйнөң жабыркаганы жаман тура. Атасы келип эң мыкты баалар коюлган сынак баракчасын Пермдеги курулуш техникумуна алып барып тапшырды. Ал жерде Алексейди окууга алышты. Болгону бир гана шарт менен. Ал эң мыкты окушу керек болчу. Андан кийин огуйла убакытка чейин досум экөөбүз ар жума сайын конторага барып каттоодон өтүп турдук. Эрик Бенерпсе досум буга аябай жаман болду. Кээде бүлкүлдөп ыйлачу. Каттоодон өтүп туруу бизди башкалардын алдында басынчу. Студенттердин арасында өзүбүздү ыңгайсыз сезип, ындыныбыз өчүп калчу. А бирок убакыт өтө берди. Окууда аягына чыгып баратты. 1858-жылы аны аскерге чакырышты. Мал ташуучу жыгач вагондорго 1000ден ашуун баланы салган поезд 18 күн түн токтобой жүрүп, Ыракы чыгыштын үлкүн шаары Владивостокко жакын жердеги 6 мүйүз булуңуна жеткирди. Аскер калкы аргыл болчу. Арасында жанын жеген баш кесерлери да толтур эле. Поезда жетер жерге жеткиче ал бейбаштар ичип, аскер өтүгүнүн кончун кесип, кийимдерин өз алдынча оңдоп түзөп, койкоңдоп калышты. Темир жолдун боюндагы аялдамада жапжаш татынакай кыз перронду бойлоп келатыптыр. Жоокерлер аны кармап алышты. Күч менен вагонго сүйрөп киришип, жоолугу менен көзүн жаап, жаман ишти баштаганы калышты. Уят сыйсыз желмогуздар жол бою ичип, оюна келгенди сүйлөп, шарактап келатышкан. Мастыкта эмне кылышкан элес булас билип калган чагы болчу. Адамдык кейиптен кетип калган тигил айбандарды көрүп чыдап тура албадым. Негизи мен тартынчаак, уялчаакмын. Кандай күчкө эле калды билбейм. Бечара кызды тигилердин чеңгелинен ажыратып калдым. Адам жасагыс айбандыкты көргөндө мендеги каршылык сезим ойгонуп кетти окшойт. Таптатынакай тазалыкты бу жапайлар кордоп атканы менде нааразычылыкты, каршылык жаратты окшойт. Тазалык таза бойдон калышы керек. Менин ичимде болуп атканы ушул каршылыкты тигилер да сезди окшойт. Кызды кое беришти. Андан бери канча убакыт өттү. Азыр менден жашоонун маани маңызы барбы деп сурашса, жооп бере албасмын. Бирок солкулдаган жаш кезимде бейкүнөө бир татынакай кызды эки аяктуу айбандардан сактап калгам. Мына ушул чоң маани маңыз го деп ойлоп келем. Алексейге кийин аскерди кызмат кылууну сунуш кылышты. Офицер болосуң дешти. Анын аскердик кызматты каалабай турганын айтып, макул болбой коюшу тигилерге кызык сезилди окшойт. Ушундайда бендичилик болобу? Темир тор менен бекем курчалып, согуштук даярдыкты баарынан жогору койгон чылк аскердик өлкөдө форма кийип, кол алдындагыларга кыйкырып, буйрук берип турган адамдар ал кезде сый урматтын төрүндө болчу. Өзү сүргүндө төрөлгөн эл душманынын баласы эгер аскердик кызматты тандап алса, келечегине жакшы болуп, жаманаттыдан кутулушуна шак эле жол ачмак. Бирок буйрук дегенге баарын байлап, керелден кечке жаны тынбай кыйкырып, даярдык көрүп, убакытты кантип өткөрүүнү билбеген бир түстүү аскер турмушун Алексей жактырчу эмес. Казарма ичинде тумчугуп кетчү. Ошол казарма менен казармачылыктан кутулуш үчүн мен баарына даяр элем дейт. 1963-жылы жашадыс катарал кыргыз эсирине иштөөгө келген. Кыйла жыл сүргүндө басынып кысынып жүргөн атасы менен энесин ушул жакка чакыртып алды. Бул жерден ал болочок жары Вераны жолуктурду. Курулушта Алексей Андреонов кесиптештери арасында
мартабалуу сыйга, алтын төрт бурчтукка жетишти. Анын кесиптик чеберчилигин айкындоочу 4 сертификаты, башкы инженер, башкы долбоорчу, прораб, эксперт деген ырастамасы бар. Ал жалгыз Кыргызстан эмес, башка жерлердеги ири курулуштардын көбүнө катышкан. Согуштун, ачарчылыктын азабын көрүп, кулакта төрөлүп эр жеткен адамдар менен аңгемелешкенде, алардын боорукерлиги менен өзгөчө бир марттыгы таң калтырбай койбойт. Аларда коркуу деген жок. Тескерисинче, эч нерседен чочулабаган тайманмастык күчтүү. Ананда ыймандуулук. Алар динчил деле эмес. Жарык жүзүнөн төгүлүп турган мейрим башкаларга чачылып, анысы адамдарга, жаратылышка, жан жаныбарларга жасаган мамилесинен байкалып турат. Менин алдымда болгон дүйнөсүн ачып койгон акын жана жазуучу Алексей Иванович Андронов отурду. Анын татаал тагдыры менин изилдөөчүлүк кызыкчылыгыма туш келип калганында деле эмес. Анын калеминен жаралган сөз керемети жайылып аккан Вишер дарыясындай болуп, жан дүйнөмдү ээлеп алып, автордун көркөм дүйнөсүнө аралашып, суу үстүндө калкылдаган жыгачтардын үстүндө жатып, жанымдагы жылтылдаган суу алдында кайдадыр шашкан чоң балыктарды, ар кыл түстөгү таштарды, кубаттуу агымга бой бербей турган эңгезер күчтү сезип, мен да агып жөнөйм. Толкунунда пенделик бир нерселер, агымында көрө албастык заар чачып, мээгесиңчү карандай калып жаңылык, жашоо шүнтүп өтүп барат кыбырап. Чаңда, суукта, суук жамгырга карабай, жаркыраган ачык күндү узатып, жоготууну бүркөк кезди эстейбиз, көкүрөктө орок менен балкабыз. Буларды Алексей Андронов 1914-жылы жазган. Кеп соңу. Алексей Иванович жанына 2 китеп этият койбойлуу отурат. Китептеринин бири кара сөз, экинчиси ырлар жыйнагы. Ары жагында басылган 2 барак кагаз жатат. Кош барак расмий ырастама. Анда Алексей Иванович Андронов чын эле ышлакта төрөлгөнү, саясий репрессиянын азабын тартып, кийин акталганы жазылган. Расмий кагаз 1917-жылы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан берилген. Орусия Им Пермь облусунун акталгандыгы тууралуу ырастамасы негиз болгон. Материалды чагылдырган Элмира Ногойбаева.